Саламатсызбы, урматтуу Мадмаров Адахан Чимсанбаевич. Биз сизге Лейлек районундагы Самат айылынын Самат орто мектебиндеги окуучулар жамаатынын атынан кайрылып жатабыз. Албетте сиз биздин мектепти билесиз жана тааныйсыз. Анткени сиз мектеп курулганда биринчи болуп ушул мектептин капсуласын салгансыз. Сизге кайрылуубуздун себеби Ыйман фондунун жетекчиси, азыркы тапта Маданият министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков уюштуруп жаткан республика боюнча бир адамдан бир китеп аттуу долбоор Самат айылында да старт алды. Биз Самат айылдык китепканасынын жаңылоо иштери менен алек болуп жатабыз. Анткени окуучулар, билимге суусаган жаштарыбыз убакыт өткөн сайын замандын талабына жараша китептерди окуганга талап кылып калышты. Ошон үчүн китепкананын китептерин жаңылоо максатында сизге кайрылдык. Сизге кайрылуубуз сиз өзүңүз өрнөк алган, сизге таасир калтырган китептерден сунуштап белек катары тартуулооңузду суранабыз. Анткени сиз өрнөк алган китептен биздин жаштарыбыз да өрнөк алат. Сиздей инсандар жаштардын арасында көп болушун каалайбыз. Элдин азаттыгы үчүн күрөшкөн инсандарыбыз көбөйө берсин.